Жогорудагы таблицада f жана g функцияларынын кээ бир маанилери көрсөтүлгөн. X'тин кайсы маанисинде fx минус gx барабар x экендигин анактайт. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аныктап көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде x'тин маанилери берилген. Ал эми бул жерде fx функциясынын x-ка карата маанилери берилген. Ал эми бул жерде gx функциясынын маанилери көрсөтүлгөн. Демек, эгерде биз x-ка 0 деген маанини бере турган болсок, анда fx функциясы же болбосо f0 ал 9га барабар. g0 минус 9га барабар. Демек, алардын айырмасын эсептешиш керек. fx же f0 9 боло турган болсо, андан кемитүү керек минус 9ду. 9да минус 9ду кемитсе 18. Демек, x-ка 0 деген маани бере турган болсок, биздин бул амал туура болбой калат. Кийинки маанини карап көрөбүз. Эгерде x-ка 1 деген маани бере турган болсок, fx 8, gx минус 7. 8ден минус 7ни кемитсе, ал 15ге барабар. Демек, бул да туура эмес. Кийинки маанини карап көрөбүз. fx 5, gx минус 5. 5ден минус 5ти кемитсе, ал 10. Демек, бул маани дагы туура эмес. Эгерде x-ка 3 деген маанини бере турган болсок, анда f3 0га барабар, g3 минус 3гө барабар. 0дон кемитебиз минус 3дү. Ал 3гө барабар. Демек, x-ка 3 деген маанини берсек болот. Кийинки маанини дагы карап көрөбүз. Эгерде x-ка 4 деген маанини бере турган болсок, fx минус 7, gx минус 1ге барабар. Минус 7ден кемитебиз минус 1ди, ал минус 6га барабар. Демек, бул маани дагы туура эмес. X-ка 3 деген маанини бере турган болсок, бул амалдын мааниси туура болот.